55 kilogram jen salmakta Aziyanın çempionu. Жақында Бишкек шаарында эркин жана грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасында Азия чемпионаты өттү. Азия чемпионатына 23 мамлекеттен күчтүү балбандар келип, күч сынашты. 55 килограмм салмакта Таласуран Карасуу айыл аймагынын тургуну Улан Муратбек уулу грек-рим күрөшү боюнча атаандаштарын утуп, Азия чемпиону болуп, алтын медаль тагынды. Спорт аргандай экен. Спортто бирдежеги жөжүрөт, бирдежеги төмүндөт дегенде эле бирде даяр болгон адам утат экен. Бул да күчтүүсү эмес, спортто даяр деген адам утат экен. Эң алгачкы биздин алган медалыбызды айтсак, 2012-жылы 2010-га күрөш баштаганбыз. 2012-жылы Көпүрө Базар айылында Айдар Алиев деген турнир болот. Ошол жактан экинчи орунду алып, эң алгачкы биздин жеңишибиз болгон. Келечек максаттар Кудайым буйрса биз дагы көптөгөн ийгиликтерди жараткыбыз келет. Спорт, албетте спорту менен. Спорт бул бизге хобби болот, жаштайбыздан. Өзүбүздүн профессиябыз да бар. Азыркы учурда КМС'де окуйбуз. Мединститутта, Кыргызский медицинский стоматологический институтта быйыл 3-курсту бүтүп, 4-курска өттүк. Карасуу айылынын тургундары өлкөгө намыс алып келген айылдан чыккан балбанын салтанаттуу тосуп алып, аргымак меңгезип сый-урмат көрсөтүштү. Талас районунун Карасуу айылынын 55 килограммга чейинки салмак категориясынын балбандардын арасында грек-рим күрөшү боюнча Азиянын чемпиону алтын медалдын ээси Муратбек Уланга Карасуу айылынын ардактуу атуулуу наамы жаралсын. Азия чемпиону Улан Муратбек уулу грек-рим күрөшү боюнча машыгууну айылдан баштаган. Кийин Борбор шаарга барып, Кыргыз Республикасынын эмгек сіңирген маштыруусу Ыратбек Мамбетовдун колунда машыга баштаган. Биринчи орунду алып келген бул аябай кыйын, аябай мындай абдан чоң машыгуу керек. Ошон үчүн сиздер азаматсыздар, сыйлыгыңыздар кут болсун. Ушинтип эле элдин оозуна илинген Кыргызстанда эмес, облуста эмес, бүттүк дүйнө жүзүнө белгиленген балдардан болуңуздар. Уландын күрөш менен машыгуусуна атасы Муратбек Жумашев түрткү болгон. Улан алгач бокс менен үйүндө машыга баштагандыгын атасы эскерет. Былтыркы Азия чемпионатында дагы барган элек. Көргөчө жакындан көргө былтыр 3-чүгө 2 балл жетпей алган. Анан быйыл дагы бардык, быйыл барып эми кубанычтан көзүбүзгө жаш алууга туура келди да. Кубанычтын. Кандай күрөштү? Былтыркыга караганда аябай жакшы күрөштү. Даярдыктар жакшы. Анткени кышкы сборлорго катышты. Мен ойлойм ушу сбордун жардамдары дагы чоң тийди окшойт. Балбандар өлкө намысын коргоо үчүн ар дайым машыгуунун үстүндө. Жакында жаштар арасында дүйнө чемпионаты өтөт. Улан Муратбек уулу дүйнө биринчилигине катышууга даярдык көрүп, машыгууларды өткөрүүдө. Орозбек Бейшева, Эркинай Жумабекова, Талас району.